жылды тосолу, жаңы жылды тосолу. 2023 жыл жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Саламатсыздарбы? Үчтөбө айыл өкмөтүнүн тургундарын куттуктайм. Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой 2022 жылдагы аябай жакшы жылдардан болду. Эмне демекчибиз? 2023 жылдагы берекелүү, токчулуктун, молчулуктун жакшы жылдардан болсун деп ушу Кудайыман Алла Тааладан тилеп кетем. Мен эмес ушу бүгүнкү күндөн пайдаланып, бүгүн ушул атайы 29 күнү ушу жаңы жылдык балат өткөрөлү деп бир шартыбызга байланыштуу бир аз суук болуп атат. Ошентсе дагы бир элдин маанайын көтөрөлү, ушу ар бир айылдан келип бир концерттик программа коелу, бир орундарды койбой эле жалпы эле орун коюп берели, эми биринчи орун, экинчи орун деп талаштырбай эле өзүбүзчө ошол ар бир айылга өзүбүзчө отдельный белектерди даярдадык. Кудай кааласа бир 2023 жылы мен өзүм жакшы программам бар. Мына бардыгыбыз эле бир ыркесе уюштурайын деген эмем бар. Сарменден бир аз болбойт экен. Айыл-айылга өткөрүп берип, өзүбүздүн жаратылышы кооз жерлерибиз бар. Боз үй тигип, эми эч бир дегенде бирден союшка алыбыз жетпейбиз. Чай ичкенче Кудай кааласа мына 2023 жылы март айынан баштап ыркесени баштайбыз. 2022 жылдагы айыл өкмөтүндө аябай жакшы ийгиликтердин жылы болду. Алыбыздын жетишинче иш аракеттерди жүргүзүп атабыз. Ал боюнча да маалымат берип койсом болот. Мына Үчтөбө айыл өкмөтү Кудай кааласа эң жакшы жаңылык 2023 жылы мына Кичи Каракөл айылы менен Өрдөшкө 15 километр жерге таза суу кирди. Уже проектиси 23кө кирди. Март айларынан Кудай кааласа башталат. 23 жылы дагы жакшы демилгебиз. Мына футболдук аянтчабыз мына уже башталып калды. Ал дагы ушу 2023 жылы пайдаланууга берилсе, ушу биз балдарды маданий массалык иштерге, спорт иш-чараларына тартайлы деген иш аракеттер жүргүзүп атабыз. Дагы бир жакшы жаңылыгыбыз мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой Жумабаев атындагы орто мектебибиздин полный эмеси бүттү. Тилекке каршы жаңы жылдын алдында актиприонка алгыла дедиле. Ага актиприонка албадык. Күн суук болуп кетти. Курулуш иштери толук аяктабай калганына байланыштуу бир март айларында, апрель айларында жакшы эле торжественный ысык эле күндөрдү жакшынак кылып эле өткөрүп алайлы деп аны да пландаштырдык. Кудай кааласа 23 жылы бул мектебибиз дагы ачылып, Кудай кааласа окуучуларыбыз жаркыраган чоң мектепте билим алат. Андан сырткары мына 31 август күнү эгемендүүлүк күнү бул жерге туу орноттук эле. Кече жакында тендер өткөрүп, ушу жерде бир ограждение жасайлы деп каражатын бөлдүк. Мына март-апрель айында материалдарын алып кеп койдук. Цементти чыгарып, ал жерде мындай сетка кылып, үстүн навесче кылып туруп, жакшы ошол жерге барып, кичине бир дем алып, ол тоолорду карап, себеби орторак жерге койгонбуз да. Бир келген меймандар болобу, куда сөөктөр болобу, ошол жерге келип бир 5-10 мүнөт эс алсын деген иштерди жүргүзүп атабыз. Андан сырткары мына кече жаңы жылдын алдында ушул бардык эле бир башка айылдардан айтып атышат, ушу Үчтөбөдөгү центрге эле көңүл бөлүп атасыңар, башка айылдарды да карап койгула деген эме болуп атат, сунуш болуп атат. Аны дагы эске алып, жаңы жылдын алдында ушул бир жарыктык болсунчу деп Акбосоодон баштадык эле. Акбосоонун тех условиясы бүтпөй калып,
бардык материалдарын алып келип койдук, токтотуп койдук. Кечеги күнү Кызыл Алай айылында өзүңүздөр көрдүңүздөр, түндө жарык күйдү. Бүгүн маданият айылына коюп атабыз. Мына өдөңкү өрдөштүн жакта дагы анча-мынча калган жерлерибиз бар. Ушу жаңы жылда бир жакшы, бир жарык менен, жакшы маанай менен тозойлу деп иш аракеттерди жүргүзүп атабыз. Бир аз убактыбыз тар болуп үлгүрбөй атабыз. 2023 жылдагы жакшы пландарыбыз бар, Кудай кааласа. Мына ыркесени уюштуруп, башка нерселерди, нооруздарды дагы жогорку деңгээлде уюштурабыз. Эмне демекчимин, сөзүмдү кыскартайын. Ушу 2023 жыл молчулуктун, токчулуктун, берекелүү жылдардан болсун, элибиз аман болсун, Кыргызстаныбыз, анын ичинде ушу 3 айыл өкмөтүнүн экономикасы көтөрүлүп, элдин жакшы жашоо тиричилиги жакшыра берсин. Балдарыңыздардын ден соолугу берсин, аманчылык болсун баарыңыздардын жаңы жылыңыздар менен. Рахмат келип бергениңиздерге. Kitapxonachisi Aydaralieva Mirayda Төрөбековна 3 айыл өкмөтүнүн ардак грамотасы менен сыйланат. Келе жаткан Чоң Каракол айылындагы эмкананын медайымы Ибраим кызы Рахат 3 айыл өкмөтүнүн атынан ардак грамота менен сыйланат. Доронов балдар искусство мектебинин 3 айыл өкмөтүндөгү филиалынын фортепиано бөлүмүнүн мугалими Сулейманова Айнагүл Усеновна сыйланат. Айыл өкмөттүн Куттуктайм Махабат эжеке мага ушу айыл өкмөт башчы болуп келгенден бери көп жардамдар, жакшы сунуштарын айтып, элде эмне жетишпестик болуп атат, кандай проблемалар болуп атат, келип өзүнүн сунушун айтып, мындай жасайлы, мындай иштерди кылайлы деп көп тажрыйбасын бөлүшүп атат. Ишиңизге ийгилик, алдыңкы депутат болуп жүрө бериңиз. Жылдыз эжемди да мактап койбосом болбойт. Бул эжем быйылкы жылы баягы менин айылым телепередачасында маданиятта аябай жакшы кызмат көрсөтүп, боз үйлөрдү тегип, жакшы даярданышып өзүңүздөр көрдүңүздөр. Менин айылыма аябай жакшы катышып берди. Кудай кааласа будан кийин дагы бир башка айылдын менин айылымына тарттырганда активный катышып бериңиздер. Чакырабыз дагы башка айылдарга. Ишиңизге ийгилик, тынч болуңуз. Hoca geldi ya, git kal. Номер 15 Жума Кызыл Алай Орто Балдыевич тармактык профсоюз Ош аймактык комитетинин атынан сыйланат.